Uшу перевалдарды жөө жалаңдап көп жылдар бойы аштырып келди. Ат багар эле менин атам кыргыз болду. Калганы 9 орус медиастансияда орус улутунан. 5 минут сайын кечиксек бизде аябай строгий болчу сайзын убагындачы. Ошол замандар оорчулуктуу заман болгон экен, бирок атамдын берген багыты ошол биз үчүн эң чоң сыймык. Биздин бүгүнкү өрнөктүү өмүр көрсөтүүбүздө Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Башкы-Терек айылынын тургуну Ойгонбай Андашев туурасында болмокчу. Ал 1956 жылы 8 январда Чаткал районунун Коргонсай айылында жарык дүйнөгө келген. Атынын Ойгонбай болуп калганында жөнү бар. Чоң аталары өтө бай болушуп, кулакка тартылып, ошол учурдун запкысына кабылган экен. Ойгонбай Андашев төрөлгөндө чоң аталарынын байлыгы ойгонсун, үйүбүзгө дөөлөт келсин деген ниет менен ат койгон дейт каарманыбыз. Атасы Чаткал өрүнүндө метеостанцияга таандык аттарды баккан. Анын алгачкы кызыгуусу ушундан башталат. Жашында ошол раматылык атам ошол метеостанцияда ат багар каар өлчөгүч техник негмери чыкты. Анда ат болчу бир 4-5 ат болот. Анан ар 10 күн сайын каар өлчөчү. 10-да окуп 9-да окуп жүргөн эле ушуга берилип калдым. Өтө эле берилип калдым. Анан окууга арам деп жүрсөм, акем рахматтылык менин чоң энем багып алган, анан өзүн төрөгөн апамы жеңе деп атам айке деп калган. Малга жакын киши эле мен ордум иштеп алам, менен болду. Ат багар болуп мал кыладың тигин деп калды. Анан атамдын айткан эми эмне кылбай калып калдым да бир жылга жакын конюх снегометчик болуп иштедим. 50 рубльдик паёк берет бир кишиге. Анан кийим байпактан баштап кышкы кийим, жайкы кийим, спецовка деп коет. Ошону берет. Анан мен кызыкканым ушул каар өлчөгөндө кээде каар орлогунда ат жүрө албай калат, вертолет келет. Вертолет менен лыжалар менен үчөөдөн 18 же 15 чыгабыз. Анан бия Чандалаш, бия Чаткалдын баштарын баарына 3-3төн ал жерге таштап кете берет. 15 болдук, 5 жерге таштайт. Анан каар өлчөйбүз. Кызыгуу пайда болуп, бирок жогорку билими жок келечегин элестете албаган жаш улан окуу жайга тапшырууну максат кылат. Окууга эч кимге айтпай кетип калдым мен. Атама да айткан жокмун. Эч ким билген жок. Ленинградда ошол убакта гидромедский институт бар, эми баягы ошол электен эл аралык болчу. Эми орусча айтканда престижный. Ошого тапшырып калдым. Анан отурганан ошол жерде бир орус приемный комиссияда отурган башчы айтып калды, жакын жерде жакшы училище бар, анан кулаган орус балдар баарыбыз анан ошол жака барып высший училище Арктика, Антарктида деген именно Макарова деген высший диплом высший катары кетет. Кийин ар жакта иштеп жүрүп кайра Кыргызстанга келип, анан Чаткалга келейин дедим. Менин кесибим туура келбedi. Радистикти окуш керек, радист метеоролог. Кыргызстанда жалгыздан бир технический окуу жай бар эле, бирден бир. Экзамен тапшырып кирдим. 2 экзамен тапшырып өттүм. Айрда 2 жыл окууга туура келди. Анан кийин бул жакка келгенге шарт. Анын ортосунда конкурс жүрүп, андай жүрүп, аэропортто кичине иштеп калдым. Окууну бүтүп келип, Бишкек шаарында аэропортто иштеп калып, колуктусун жолуктурат. Бактысы тоодой болгон жаш адис көксөгөн кесиби боюнча окуусун улантат. 1981 жылы Чаткал районуна Кар көчкө станциясына жумушка орношот. Радиостанция мощный, кубаттуу өтө. Тынч океандан бери алат. Сөйттөр өтө күчтүү мамлекет болгон, ошо военный Тынч флотунун, Тынч океан флотунун эсирин ошо информация кетип атканда эки тарап менен, бирөө биз менен кетет аркылуу.
Анан эки информация кошулуп барганда экөөнүн кичине шифрованный кодировка болгон. Экөө дал келбеде кайра запрос кылат. Ушундай система иштеген экен да. Маалыматты биз түйүн деп коет. Ош региону, анда Ош областы, Баткен, Жалал Абад областы жок эле, Ош областы болчу, Ош областы центр бар эле. Кустовой деп коет, түйүн. Бир суткасына 8 жолу метео сводка, 2 жолу жанагындай хоссвязь, чарба связь, радиограмманы кабыл аладың, радиограмма бересиң, ушундай чарбалык связь. Анан 8 связьтын ортосунда автоматтык станциялар бар эле. 5 арал жакта, Чандалашта бирөө, анан Кара-Бурада. Булар автоматически данныйды түтүлдөп берет мордемин. Ошону кабыл алып, алар Ошко бере албайт. Алыс расстояние. Анан биз аны алып тияка беребиз. Бир суткада иштеген телетайп, германский телетайп иштечиле, секретный код шифровка кылат. Биздин жумуштун бир 30% жашыруун болгон. Сөйтөртөйдүн метеорологик спутниктер болчу эле. Бул азыр прогноз болжолдоо кандай чыгат, аба ырайын болжолдоо көпчүлүк түшүнбөйт. Спутниктер uçup жүрүп 150-200 километр бийиктикте баягы циклондор тартып өтөт. Ананын синоптиктерге жерге берет. Кайдыңкы сүрөтүн берет, булуттар айланган. Эгер тегеренип алып мындай болсо, ал өзүнчө бир фронт, антициклон же циклон. Анан биздин данныйлар, фактически погода. Ар станциялар Кыргызстанда. 60-ка жакын станциялар ушу өздөрүнүн территориясында болуп аткан фактически температура, давление воздуха, абанын басымы, шамалдын ылдамдыгы, булуттун түрү, кардын бийиктиги эрте менен күнүгө эрте менен бир жолу. Ушунун баары берилет дагы. Анан борборго баргандан кийин ал жерде өзүнчө бир синоптикалык бөлүм бар, бир 5-6 киши иштечү ал. Алар картаганан кийин белгилейт. Биздикин белгилейт, аныкын белгилейт. Кийин спутниктен дароо съемканы алат, контурный картаганан кийин жаза баштайт. Шамалдын ылдамдыгы качан биздин ошол циклон Каспийдин үстүнөн Кыргызстанга канча саатта келет, анан уже божомол түгөт, прогноз погоды. Союз таркады. Кайра куруу мезгилинде метеостанцияда бир топ жумуш токтоп кыйынчылык болду. Баягы Союз кулады 92-жылдары. Анан биздин станция биринчи категорияда станция московский подчинение болчу. Кыргызстан бюджетке ала албай калып, анан иш жабылып калды. 7 жыл, 97-жылга чейин оор жылдар болду. Ишсиз калдык, жумушсуз калдык. Бул байкоо системасы бүт калды, эмнеси калды. Кийин ошол станцияда материальный жоопкерчилик моюнда болгондуктан, анан ары кызыгуу болгон башка рабочийлер баары ким каяка кетти, кетишти, мен калып калдым. Ээн жерде байбичем экөөбүз калып калдык. 7 жыл ошол жерде туруп калдык. Господин Грейк Швейцарияда турат, эл аралык метеоролог борбор. Ошо кат жаткан 3 айдан кийин жооп келди биздин башкармалыкка. Ошол убакта Жумагул Беле премьер-министр ошого да кат жаткан. Каржылаган жана станцияны кайрадан ишке киргизгенге Швейцария өзү эмне кылып берет деп. Анан ишке 97-жылдын ноябрдын этегинде кайра ишке кирип калды. Баягы кеткен сотрудниктерди кайрадан чогулуп иш башталып калды. Бул ушундай илим али толук ирилдене элек. Сөтөр союдун убагында Кыргызстан көчкө боюнча эң алдыңкы орундагы бөлүгү эле
подразделение деп коет. Профессор Максимов Барбат дегендер ушу бүттен чыккан. Ошолор жакшы жүргүзүп, Төтөрсөйдүн эң алдыңкы көчкү кызматы бирде болду. Көчкү кызматында көп жакшы билимдүү ишкерлер Камчаткага, Сахалинге, Кавказга, анан Кольский полуостровко ушу Россияга кетишип калды. Аякта айлык көп күчтүү. Анан бүттү. Кийин 2004-жылы чыкканда 14 кишини көчкү алып калгандан кийин билдин өкмөт анан бул көчкү кызматы бар экен билди, мурун каякта дегендей кылып анан баары чакырып жана президенттин аппарат жетекчиси Тойчубек Касымов деген бар эле ошолордун менен кайра уюлушуп калды. Мурун 30 канча киши иштеди борбордо. Азыр 6 гана иштейт. Баягы кадрлардын баардыгы кадровый голод деп коет билди, азыр пайда болду да. Жубайы Орозгүл Матисаева бир гана үй бүлөдө өбөкчүлүк болбой, жумушунда да колдоочу эле. Ойгонбай Андашевдин кесибин сүйгөнүн, анан да жумушуна так экенин жашырбайт. Үй бүлөдө камкор ата, жакшы, аябай камкор, ишине берилген, ишин биринчи орунда койгон ушул жолдошум. Экөөңөр кесиптеш да болсоңор. Ооба. Экөөбүз ошо баш кошкон 79-жылы баш коштук дедим го, ошо жылдан бери бирге иштеп келатабыз. Ошо Кыргыз Гидрометте снеголовинный станцияда иштеп келатабыз. Жумушта строгый, аябай как мындай 5 мүнөт сайын кечиксек бизде аябай строгий болчу сайзын убагындачы. Ошо 5 мүнөт уктап калсаң просып болуп калат. Просып кылган күндөрүм аябай урушчу эле. Эртең менен тургузуп алып чогулушка салып ошондой аябай каттуу кармачы жумуш жагынчы. Кар көчкү станциясында эмгектенип, канчалаган оор күндөрдү башынан өткөргөн. Кээде аба ырайынын катаалдыгында, суукта жөө жалаң калчубуз дейт. 40 жылдык өмүрүн арнаган Ойгонбай Андашевдин эмгектерин айылдаштары да баалашат. Мамлекетке көп салым кошкон киши деп эсептеймин. Бул кишинин бир эле урунтуу окуясын айтып кетейин. Бизде Талас Чаткал жолу жылга кеч ачылат. Ага ушул кишинин ушул күндөргө чейин эрте ачылып келгенине эң чоң кошкон салымы бар. Себеби жөө жалаңдап ушул ашуудан ашып Талас областынын жана Кара Бура районунун, Бакай Ата районунун тургундары менен, жайыт комитеттери менен, деулар менен сүйлөшүп, анан жада калса ошол жайыт комитеттери менен сүйлөшүп, мал алышып ар бир чабандардан, анан ого күйүүчү май алып, анан техникаларды сүйлөшүп, ушу перевалдарды жөө жалаңдап көп жылдар бою аштырып келди. Бул мен бир эле эмгегин айтып өттүм. Ойгонбай Андашев кесиби боюнча дасыкка надискана болбой, жаратылыштын кобулушуна карап бул жолду да айта алат. Ал алдыда боло турган нерсени сезип турарын жашырбайт. Сайдын убагында деле аткылап түшүрүп, анан ошону идилдеп, ошонун рентабелдүүлүгү канча менен ошол бүт нерсе токтоп калды. Азыр бир 15 жыл болгон жок, 10 жыл тегерен кайра жандандырылып, эми жаш кадрлар пайда болуп кетип атат. Негизи көчкү кыргызча айтканда кандай абанын температура жылуулаганда, бороон болгондо жана беттерди кашагаларды бир жактан кар алып келип салмагын кар катманын көбөйткөн, бийиктеткенден кийин өзүнүн салмагын өзү көтөрө албай жүрөт. Онун негизи көчкүнүн түшүү причинасы бир 10 чактуу. Жөн эле күн ачык болуп туруп 4-5 күн катары менен күзгү температура, күндүзгү температура жылуу боло берсе, эч байкалбай туруп эле повальный түшөт. Анын көчкүнү түшөрдү
болжолдоо азыр Бишкек чаткалдагы нелер республика боюнча алдыда турат. Азыр жаш кечүүнкү жерде балдардын өзүн тарбиялап чыгарып атам. Şu көпчүлүгү таң калат. Таң калып аркасынан байкоо жүрүп текшергендер да бар. Көч күтүшөт деп маалымат берден мурунку акимдер кол койбой, жолду жаппай коюп, менин аркамандагы деп начальниги, эмчээсин начальниги, акимчиликтен бирөөдү коюп кантеле күн ап ачык турат. Анан көч күтүшөт деп атат бул. Анан барышып карашып туруп, анан өздөрү кайра чалат. Сизди айткандай болуп, ушундай болуп, көп түштү деп калат. Муну жөнөкөй эл же башка кызматтагылар спец болбогондон мен алар туура эле түшүнөм. Баягы бир тыйкырды айта билет да. Жүрөгүң эшикте дагы бир кызык нерсени айтып берейин. Муну Кичи Шаарат компанияларында кар жаап атат, эшикте айрда службасы бар. Өздөрүнүн көчкө каршы кызмат ачкан, экөө иштейт. Анан оюма келип жүрөгүм сезип тура албай чалдым анан. Столовойдон Девиян деген компания бар. Столовойдон обед болуп калды, киргизбегиле. Столовойдо азыр көчкө атат. Анан алар Сиз аны көрбөй эле айтып атасыз. Көрбөй эле айтып атам. Себеби барып көрүп келип жүрөм, баягы кардын топтолушу көбөйүп атат. Анан лавинщик балага айттым, инженерine айтсам Бишкекте, анан иши кылып ТБРди барса уже столовойду басып калыптыр да, бир Кытайды кошуп алып калып. Калганы уже мени эмнеде кичине эмнеде кыска мөөнөттө тамак жеп чыгып кеткен да. Бирөө кармалып калыптыр. Алар 4 ұл бир кыздуу болушту. Жумуштун айынан мектеп алыс болуп, балдарынын баары Шакафтар шаарчасында, жатак мектепте орус класстарда окушту. Кезинде кыйынчылык болсо да, азыр ошол мектепте билим алганына өкүнүшпөйт. Алар атасынын көрөгөчтүгү деп сезишет. Атамдын берген багыты ошол биз үчүн эң чоң сыймык, интернатта окуп, ошол жактан билим алып, анан 11 классы бүткөндөн кийин деле бизге мен өзүм военный болом деген оюм бар болчу да. Анан көрөгөчтүгүнө баа берем да. Военный болгондон эмне болосун, мен таможник болом депчи. Таможник деген эми келечекте союз болуп калышы мүмкүн балам. Келечекте барып сен ушул жумушка, именно ушул жумушка бир салакасы тийип, бирдеме болуп калса, сен разработчик, подземный разработчик болсага, вот ошол чаткалда келечекте келе турган жумуштар ушулар болот деп багыт берип, ошол атамдын багыты боюнча разработчик болуп иштеп калдым да. Окуп калдым. Менден кийинки үкөмдү деле ошол МЧСтин ушундай мамлекетке кызмат кыла турган болобу деп спецте ошол атам тандап берген билем да. Түбүнөн жөнөкөй өзүнүн ишин мыкты билген киши кээде тамак даярдап чакырып калабыз да, даяр болуп кал деп. Биринчи очередке өзүнүн жумушун коюп, аткара турган жумуштарым бар, аткарып коюп анан келем дейт да көбүнчөчү. Атам биз үчүн орду толгус эң чоң байлыгыбыз. Атам бизди ушул даражага жеткизди. Кичинекейибизден кем каршылыгы жок, оюбуз жок, кайгысы жок чоңойдук. Бактылуу үй бүлөдө десем болот. Мен өзү кичинекейимен самачын бирөөнүн көз карасында иштебейм, жеке ишкер болом деп. Чоң окуйм ата десем, болбой окуйсуң деп. Атам түрткү болуп 5 жыл Бишкекте окудук. Акчадан кем кылбады. Акчаны апама эмес атама айтчы, мен атага акчам түгөн депчи. Анан кичинекейибизден атам мындай азыр ойлосом акыл айтып деле мындай багыттаган эмес бизди. Бирок кичинекейибизден малды тапшырып өзүбүзгө өзүң каалагандай кыла бер деп бирдекени сатып келсем мен атама мисалы үчүн мындай деле айтпачымын деле, өзү билет, өзүң билгендей кыла бер, бирде жаңыласың, бирде кулайсың, бирде турасың деп койчу эле атам. Анан мындай башка ата энелердей болуп, балам мындай баспа, мындай бас деп күйүнүгө андай деле акылын уккан эмеспиз атам.
Улуу баласы Алмазбек Андашев атасынын жолун жолдогонуна өкүнбөйт. Ал жаштайынан түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү жумушка бам салып жүргөн. Бала кезден эле 1-класстан эле мен азбука морзаны тырышып жүрүп үйрөнүп алгам. Анан атам эмне деп жазып атканын, эмне деп эме болуп атканын, информация, билим информацияларын берип атканын, анан тиги управлениядан эмне деп жооп берип аткандарын бүт баарын тыңшап жатчымын. Атам патриоттук негизде тарбия бергенине ыраазымын. Патриоттук негизде тарбия берип, мени көп нерсеге үйрөттү. Жигит кишиге 70 өнөр аздык кылат деген деп мага көп айтчу да. Чоң балам мен жолум жолдоп кетти. Ошол ал эле 20 жылдан ашык иштеп калды. Азыр ошонун жараган иштерин өкөйлөп иштеп, мен эмне кылып сен жаштың. Мен баягы бирдекени жазганда ныктап өзүм кыйнап зордоп жазам. Сен мээң ал сергек. Анан ага айтып, ал азыр башка жактан специалисттер чакырды, алардын жазган ишин таң калат. Жазылган бар, анан биргеликте мен консультант болуп, балам иштеп чыгарып, кичинекей 4 барактуулар чыгарганбыз. Эми чоңураак кылып, чоң көлөмдө чыгарабыз деген. Азыр материал топтоо убагындабыз. Анан бул Швейцария, Австрия, Италия, айрыкча ушул көчкү жагына Канада, Япония көбүрөөк илимге көңүл бурат. Анан алар менен мен балам иштешип эмне кылды, алар таң калат экен. Ушундан бир теория, мен өзүм теориям пайда болду. Көчкү эмне үчүн түшкөндө кургак көчкү тарс деп үн чыгат. Мен ушу 40 жылдык байкоомда көрсө менин эмне теориямда, менин вариантымда. Көчкү катмарынын түбүндөгү абанын басымы менен көчкүнүн үстүндөгү кадимки абанын, каардын үстүндөгү абанын басымын айырмасы 5 атмосферден ашкандан кийин анан баягы баягы түбүндөгү абанын басымы ылды, үстүндөгү абанын басымы өйдө экөөнүн айырмасынан анан кийин баягы напряжение пайда болот. Мына телефон линиянын зымы дың деп турат. Кандайдыр бир минута эмес, секунда аралыгында ушундай үн пайда болот, анан тарс деген үн чыгат, анан кетет. Баягы түбүндөгү абанын басымы менен үстүңкү абанын басымы бири-бирине каршы кеткенден кийин пайда болот. Ушуну азыр ар илим болтор ар ким өзүнүн вариантын айтып атат. Менин вариантым ушу. 70 жашка таяп калган Ойгонбай Андашев азырда изденүүнүн үстүндө жүрөт. Ар бир аткарган жумуштары менен кошо табигаттын кулбулуштарына сарасеп салып, өзүнүн тыянагында чыгарган. Илим изилдөө жагын колго алып, уулу Алмаз экөөсү сезген туйган көрүнүштөрдү кагазга түшүрсөк дешет. Бизде 49-чу Лавинус Бор деген бар. Кедей өлдү деген жерде. Ошол жерде көчкү көп неде түшөт да, анан кийин жолду багаткалы эле, анан тазалоого 4-5 күн, 2005-жыл августка чейин жаткан жол. Жолдо көчкү. Муз болуп түшкөн, кырып алганга мүмкүн эмес. Анан ойлонуп изденедим да. Келип алып расчеттери чыгарадым, анан карасам 2 кол бар экен, 3-өө. Заградительный обстрел деп биринчи аналыгы дүйнөдө жок менин практикамда. Мактанып атам. Ошону 3 жерден аткылап түшүрүп койдук сайдын ичине. Балдар чыгып келип, сүрөткө тартышып келди. 3 жерине көчкү дөө болуп, төөнүн өркөчүндөй болуп 3 жерде турган. Кийин 15 күндөн кийин тияктан чоң көчкү келип, биринен ашкан, анан токтоп калган. Муну заградительный обстрел дегенди ошодон ойлоп чыгардык. Менин жашоом жалаң эле тоо ташта, тала түздө, чокуларда, жаратылыш коюнунда гана өттү. Бирок өкүнбөйм, мамлекет дагы эмгегимди баалады дейт. Ал учурунда президенттин колунан да ардак грамота алганга жетишкен. Башкаларды билбейм, мен өзүм жазган ишимен ырахат алам.
kүйүнөм, баягы болжомолдоолорум так чыкса, өзүмчө кубанам. Түнү бою уктабайм. Көчүк сезонундачы балдарга чалып турам. Тургула, тиякты кыра, биякты кыра. Терден түшөт, берден түшөт деп айтамын. Анан алар караша түшөт. Көчкүнүн көлөмүн эсептөөчү өзүнчө формуланы, өзүнүн формулам бар чыгаргам. Көчкү каршы тосмолорду чыгаргам, инженердик сооружениялерди. Анын баарын балдарым да жүктөйт, кандай сооружениялер. Биз негизи Семейде кичи чаарат леп тартканда ошо проект иштеп калдым. Анан күнүгө барабыз, машина менен алып барат, опораларды берге коюш керек, Чааратта бизди катыштырбай, канча опорадын көчкү алып кетип, линия тартылышпай калды. Анан булар биз менен иштешип келип туруп, 4 жеринде эми опораны эч жака жылдыра албайдым, баары бир көчкү. Ошого каршы көчкүнү усталбай эми, кыргызча айтканда. Ошону көчкүдөн сактоо үчүн курулуштарды, проектти курдук. Иштеп атат азыр. Азыркы мезгилде чаткал өрөөнү боюнча 3 кар көчкү станциясы иштеп жатат. Алар тынымсыз бир күндө кардын калыңдыгын өлчөшөт, байкоо жүргүзөт, кардын структурасын эсептешет, абанын ымдуулугун, шамалдын багытын, көчкүнүн жүрүшүн ченеп элге маалымат берип турушат. Ойгонбай Андашев дагы да илим изилдөөнүн үстүндө жаратылыш кубулуштарына сезимталдык менен баам салып, эмгегин улап келет.